экономикалык өсүүнүн өнүгүүнүн эки жолу бар. Бул эки жолу болуп атат. Бул биринчиси экстенсивдүү өнүгүү, экстенсивдүү өсүү же болбосо, ал эми экинчиси болсо интенсивдүү. Экстенсивдүү деген сөз бул өндүрүш факторлору, жанагы ички дүң продуктуга керек болгон баардык өндүрүүдө керек болгон өндүрүш факторлорунун сан жагынан көбөйтүү менен саны, аянтын, же болбосо бир ишкана болсо, өнөр жайда жаңы цехтерди ачуу менен өндүрүштүн көлөмүн же болбосо өнүгүүнү бул экстенсивдүү жол болуп саналат. Мисалы, айыл чарбасында, мына сүрөттө көрүлүп тургандай, айыл чарбасында буудайдын же эгиндин, кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн көбөйтүү үчүн айдоо аянттарын көбөйтүп келген. СССР, Советтер Союзу 70-ші жылдан 80-ші жылга чейин, 80-ші жылдары мына ушул экстенсивдүү жол менен өнүгүп келген. Мал чарбасында сүттү көбөйтүү үчүн уйдун башын көбөйткөн. Уйдун санын көбөйткөн же болбосо. Жүндү көбүрөөк алыш үчүн койдун санын көбөйтүлгөн. Ошондой эле көп тармактарды мисал келтире берсек болот. Жанагындай телевизор же болбосо мебель чыгарыш үчүн жаңы цехтерди ачып, жаңы жумушчуларды алып, мына ушундай жол менен өнүгүү бул экстенсивдүү жол болуп саналат. Ал эми интенсивдүү жол болгондо, бул интенсивдүү жолдо жанагы өндүрүш каражаттарын сан жагынан мурунку боюнча эле калтырып, эффективдүүлүгүн жогорулатканда, башкача айтканда, мисалы, мына айыл чарбасында тыртайган уйдун санын көбөйтүп, кенедей бир сааганда 3 литрден сүт алгандан көрөкчө бир белгилүү бир азыраак уйдун жакшы породадагы, жакшы тоют, чөп чарын жана башкаларынын баардыгын жакшы караса, ошол уй эле бир сааганда 15-20 литр сүт берип атат. Мына ушул жол эффективдүүлүктүү жолу болуп атат. Өндүрүш каражаттарын сапаттуу, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу менен айдоо аянтын, белгилүү бир айдоо аянтын санын, аянтын көбөйтпөй эле, ошол белгилүү айдоо аянттын баягы жер семирткичтерди колдонуп, жакшы ошол кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн сортторун, жакшы сортторду колдонуу менен түшүмдүүлүгүн абдан жогору кылып пайдаланып келатат. Мына ушул эффективдүү жогорулатуу болуп саналат. Андан кийин бул экономикалык өсүүгө шарт түзө турган негизги факторлору бар. Ушул факторлорун экономисттер төмөндөгүлөрдү санашат. Биринчи, жаратылыш ресурстары. Канчалык мамлекет жаратылыш ресурстарына бай болсо, ошончолук экономикалык жактан өнүгүүгө, өсүүгө шарт түзүлөт экен. Мисалы, Россия, Америка Кошмо Штаты, мына ушул бай, чоң, аянты боюнча жаратылыш ресурстарына ушунчалык бай болгон
эмне деген нефть, газ, токойлору, суулары менен белгилүү. Кыргызстандын дагы ушул жаратылыш ресурстары өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бизде көп жаратылыш ресурстары бар. Мейли суу ресурстарына бай, тоолуу өлкө болгондон кийин шаркыраган энергияга бай болгон суу ресурстары, алтын, нефтинин жакшы көп запастары табылып атат. Ошондой эле жана башка ресурстар. Бирок бул дагы эң негизги болуп саналбайт экен. Жаратылыш ресурстары жокко эсе болгон Япония мисалы. Японияда бул адам ресурсу негизги болуп саналат. Адамдардын билимдүүлүгү, акылдуулугу, ойлоп тапкычтыгы мына көп жаңы ачылыштары менен ийгиликтерге жетилип өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп атат. Ошондой эле кийинки фактор географиялык абалы. Мамлекеттин ээлеген орду географиялык абалы деген. Мисалы Россия Таллин порту аркылуу батышка, дүйнөлүк океанга өзүнүн товарын ташып чыкканда жөндөн жөн гана Таллинге акчалар түшүп атат. Себеби бул жерде порт аркылуу товарды алып өткөндүгү үчүн бул Эстониянын ээлеген орду ушунчалык жакшы болгондугу үчүн көп киреше алып келип атат. Кыргызстандын географиялык абалы дагы абдан жакшы. Географиялык абалы болгондо ээлеген орду Кытай менен, эң чоң мамлекет Россия менен, Казакстан менен чегаралаш болуп, жибек жолун өнүктүрүүгө биз мүмкүнчүлүк алсак, абдан көп экономикалык жактан өсүүгө шарт түзүлүп атат. Анан акыркы заттык капитал. Бул завод, фабрикалардын, ишканалардын канчалык көбүрөөк салынса биздин өлкөдө, жанагындай ишканалар көп болсо, ошончолук экономикалык өсүүгө шарт түзүлөт экен. Бүгүнкү сабакта биз экономикалык өсүү жана өнүгүү менен тааныштык.